Өлкөнүн аймагында онкологиялык дарттардын ичинен ашказандагы рак дартынан жабыркаган жарандардын саны көп. Бул Кыргыз элинин ашканасында эт азыгынын көлөмдөн ашыкча колдонулушу менен байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдойт Улуттук онкология борборунун жетекчисинин орун басары Энвербек Содонбеков. Во-первых, кыргызы, мне кажется, мясо очень едят. В первую очередь это, как сказать, рацион питания. Вообще диетологи, во всем мире, они рекомендуют всего 2 раза в неделю кушать мясо. Мы кыргызы 3 раза в день же кушаем, или 4 раза даже, в основном мясо, правильно? Да? Жирное тоже почему-то у нас очень любят, потому что все вот эти канцерогены, они именно там скапливаются. Все зависит также от термической обработки, вот это вот жареное, почему, пережаренное, вот это тоже мясо, тоже там накапливаются эти канцерогены. Я вам скажу, в основном с этим связано, что именно рак желудка у нас на первом месте. Дарыгердин маалыматына таянсак, өлкөнүн аймагында жылына 700дөн ашык адам ашказандын рагы менен каттоого алынат. Ал эми Кыргызстандын аймагында онкологиялык дарттардын таралышын карап көрсөк, 2-нчи орунда эмчек безинин рагы, 3-чү орунда өпкө рагы, 4-чү орунда жатын боюнчасынын рагы турат.